Ne ağlayacaksın ya? Cıltı. Ya. Tapmayın abi. Акыркы мезгилде өспүрүмдөр арасындагы зордук зомбулук күчөп баратканын статистика көргөзүп тастыктап келет. Ага көпчүлүк үй бүлөдөгү ынтымактын ыдырашын, ата эне менен балдардын ортосундагы байланыштын солгундашын күнөөлөп келишсе, кайбирлери мектептеги тарбия иштеринин басаңдашын, мугалимдер менен окуучулардын мамилесинин начарлашын себеп кылышат. Мени кечириңиз. Менин үй бүлөм, менин бактым турбай. Менин кызым, менин келечегим. Мен баарын түшүнөм. Емин районуна караштуу Жаңалыш айылында бир билекке биригип балдарга тарбия берели аталышындагы иш-чарада өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту, зордук зомбулукту, өмүрүнө кол салуу жана башка жат көрүнүштөрдү токтотуу багытындагы түшүндүрүү иштери орун алган кеңешме семинар болуп өттү. Менимче бул бала ата энесинин урушун көрбөш керек. Бала бир гана ата энеден мээрим күтөт эмеспи? Эң негизги биздин максатыбыз ошол балдардын маселесине тиешелүү болгон баардык тараптардын башын бириктирип, ошол райондук бир иш-чаралар планын түзүп алып, ошону аткаруу болуп эсептелет. Мындайча айтканда, балдар маселесин баарыбызга белгилүү болгондо жергиликтүү бийлик, райондук билим берүү бөлүмү, райондук ички иштер бөлүмү, райондук социалдык коргоо бөлүмү менен биргеликте иш алып барабыз да. Жалаң гана ушул органдарга жоопкерчиликтү кылбастан биз балдарды тарбиялоодо коомчулукту же болбосо ата энелерди тартуу боюнча иштерди алып баралы деп абдан быйылкы жылы киришип атабыз. Бүгүнкү күндө Емин районунда 29 мамлекеттик жана 1 жекеменчик мектептер окуучуларга билим берип келет. Бул иш-чарада ошол мектептердин мугалимдери, район тургундары жана тийиштүү мамлекеттик органдардын кызматкерлери катышып, балдар арасындагы мыйзамсыз иштердин алдын алып токтотуу боюнча маселелер каралды. Анда эң башкысы үй бүлөдө калыптанган адаттар адамда өмүр бою сакталып калаарын адистер так белгилешип, балага адеп ахлак эрежелерин кичинесинен ата энеден башка эч ким таасирдүү үйрөтө албастыгын так билдиришти. Бул багытта Емин районунда окуучуларга тарбия таалим берүүдө бардык тиешелүү мекеме уюмдар менен аракеттер жасалып жатканы дагы айтылды. Райондук билим берүү органдары менен чогуу биргеликте жакшы пландарды кылып, иш мекемелер өткөрүп, дайым эле жума сайын мектептерге келип, тренингдер өткөрүп, балдардын артасы менен ата энелер менен чогулуштар кылып, чогуу круглый стол, тоголок тегерек столдор өткөрүп, ушундай форум, интермедиа, семинарлар өткөрүп, ата энелер менен балдар бирге болсун, ушундай кылмыштуулукка болбосун, балдардын алдын алуу боюнча көп жумуштар алып барылат. Көбүнчө профилактика кечки түнкү өспүрүмдөр боюнча, мына жаш өсүмдөр боюнча чогуу коомдук коопсуздук кызматынын деңгээлемеси менен кечинде рейдтер өткөрүп атабыз. Түнкү өспүрүм деген кечине 10дон кийин балдар көчөдө жүрбөсүн, ата энесинин коштоосу жок жүрбөсүн деп. Биздин эң негизги максатыбыз балдарыбызды, окуучуларыбызды ата эне, мектеп жана мугалим ортосундагы тыгыз байланышты күчөтүү болуп эсептелет. Ошол эле бүгүнкү семинарда ошо биздин айылдын ата энелери да толук катышып, мынакей жакшы маалымат алды деп ишенемин. Негизинен окуучулардын арасындагы зордук зомбулуктун алдын алууда мектеп жана ата эне тыгыз байланышта болуусу өспүрүмдөргө аяр мамиле менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүү бүгүнкү мезгил талабы. Семинардын жыйынтыгында балдардын билим тарбиясына жалпылап өзгөчө үй бүлөдө маани берүү менен иш алып барууга басым жасоо керектиги белгиленди. Балким сиз менин жанымда болгонуңузда мындай болбойт беле апа. Сиз Москвага кетип, жакшы жашайсыз, үйүңүз болот дегенсиз. Бирок мага алардын баардыгы керек жок апа. Мурат Жулукеев, Жумабай Исманалиев, СТВ, Емин району. Балдарыңардын абалы үчүн жооп бересиңер. Анткени алардын өмүрү кымбат.